Кыргызстан тажик тараптан кармалып кеткен чегарачыны кайтарып берүүнү талап кылды. Кыргыз-тажик чегарасынын Чашмагилдан ашуусунда болгон атышууда кыргызстандык чегарачыны Тажикстандын аскерлери кармап кеткен. Бул тууралуу КМКга караган чегара кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Өлкөнүн Баткен аймагы боюнча чегара өкүлү полковник Кыялбек Төлөнбаев тажик тараптан кармалган кыргыз аскер кызматкерин кайтарып берүүнү талап кылды деп айтылат таратылган маалыматта. Учурда эки өлкөнүн чегара өкүлдөрү атышуу болгон жерге барып аталган фактыны териштирип жатышат. Эске салсак, кече 8-июлда саат 17:00 чамасында Баткен облусунун Рейлек районунун аймагындагы Чашмагилдан ашуусунда Кыргызстандын чегара нарядына тажик тарап күтүүсүз жерден кол салган. Мындан улам аскерлердин ортосунда атышуу болуп, Кыргызстандын чегара кызматынын 27 жаштагы аскери Хусниддин Хожиев курман болгон. Талибандар негизги максаты тууралуу айтты. Талиптердин Афганистандын бардык аймагына үстөмдүк кылуу ниети жок. Алар сүйлөшүү жолу менен эркин ислам мамлекеттик системасын түзүүнү каалайт. Бул тууралуу РИА Новости Талибан кыймылынын саясий офисинин расмий өкүлү Мухаммад Наимге шилтеме берүү менен жазды. Ал талиптердин максаты Афганистандын бийлигин алуу жана аймактарына үстөмдүк кылуу эместигин, андай болсо 2001-жылы эле басып алмактыгын айткан. Биринчи максат биздин өлкөнү жана улуттарды бошотуу. Экинчиси адамдар өлкө кызыкчылыгы жана улуттук баалуулуктардын негизиндеги системанын алкагында жашасын. Үчүнчүсү элди, улутту тынчтандырып, өзүн жана өзүнө таандык аймактарды коргой ала тургандай көз карандысыз эркин ислам мамлекеттик системасын түзүү деп айткан Наим. Булак Спутник Кыргызстан. БШК төрайымдыгына Нуржан Шайдылдабекованын кайрадан шайланышы кечиримсиз. Былтыр күздөгү парламенттик шайлоонун ыплас өткөнү маалым. Административдик ресурс колдонулуп, сатып алуулар чектен ашкан. Өзгөчө бийлик партиялары ашынып кетишип, мандаттарды күчкө салуу менен гана бөлүп алышкан эсибизде. Карайлаган карапайым калк жарылып, бийлик алмашуу таризинде төңкөрүш жасалган. Жоготууларга учурадык. Бул кейиштүү окуяга БШК төрайымы Нуржан Шайдылдабекова башкы күнөөлүүлөр катары белгилүү эле. Албетте ийне жибине чейин чечмелөөнүн кажети жок. Элибиз баарын билет. Дал ушундай саясий чоң ката кетиргенден кийин Шайдылдабекова сыйы менен кызматын тапшырып, токтоосуз кетиши керек эле. Тилекке каршы былтыртан бери креслосуна жармашып, өткөн жумада кайрадан БШК төрайымдыгына шайланып алды. Президенттик аппараттын тандоосу болгону талашсыз. Бийлик эски каталардан арыла албай, дал ушул дайындоо аркылуу акылдан азап чегүүдө. Убагында Алмазбек Атамбаевке, кийин Сооронбай Жээнбековго кызмат кылган, шайлоолордогу мыйзамсыздыкка, адилетсиздикке көз жумган Нуржан Шайдылдабекова эми Садыр Жапаровдун кол жоолугуна айланганы баш чайкатат. Бул жагынан коомчулукта нааразычылык күчөп баратканы убагы келгенде чийинден чыгып кетпейби? Булак Азия Ньюс гезити. Депутат Наталья Никитенко улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев берген пресс-конференция боюнча жеке пикирин билдирди. Абдан тажрыйбалуу саясатчынын мындай билдирүү жасаганы өтө кейиштүү. Элди жалпы маалымат каражаттарын блогерлерди жана саясатчыларды коркутуп үркүтүүгө алуу азыркы заманда жана биздин өлкөдө абсолюттук түрдө майнапсыз аракет. Башкалар көп ирет аракет кылган. Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, анын бир туугандары жана уулдары Атамбаев менен Жээнбеков бардыгы эсинде, бардыгы биздин эсибизде. Эркиндик, анын ичинде сөз эркиндиги, бул биздин элибиздин генетикалык коду, бул биздин пайдубалыбыз. Айрым саясатчылар бизди 30 жылда эч нерсеге жеткен жок деп айтып жатышат, бирок мен макул эмесмин. Биз көкүрөгүбүз менен кере-кере эркин дем алып көнгөнбүз. Эч ким бизден бул укугубузду тартып ала албайт деп депутат социалдык баракчасына жазган. Орхан Инанды менен Режеп Тайып Эрдогандын жолуккандагы сүрөтү жарыяланды. Орхан Инанды менен Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын чогуу түшкөн сүрөтүн Орхан Инандынын жактоочусу Талайгүл Токтакунова социалдык баракчасына жарыялады. Бул сүрөт 2011-жылы Түрк элчилигинде тартылыптыр. Саясатта эки дос урушуп, анан кимиси күчтүүрөөк болсо, экинчиси преступник болуп калат эмеспи? Сасыган саясаттын артынан жөнөкөй адамдар кор болгону жаман деп жазган жактоочу.
8-июлда тажик аскерлеринин капыстан болгон кол салуусунан каза болгон чек ара кызматынын аскеринин сөөгү бүгүн Тажикстан аркылуу алынып келинет. Бул тууралуу чек ара кызматынын коомчулук жана ЖМКлар менен байланыш кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, 27 жаштагы Хуснидин Ходжиев кечээ тажик аскерлери тарабынан өлтүрүлгөн жана аны менен кошо дагы бир кыргыз чек ара кызматынын прапорщиги туткунга алынган. Бирок азырынча алар өлкөгө кайтарыла элек. ÖKM сел жүрүү коркунучуна байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги сел жүрүү коркунучуна байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда 2021 жылдын 10-июлунан 14-июлуна чейин республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Орусияда мигранттарга убактылуу жашап турууга уруксат берүү тартибин жоюу сунушталууда. Орусиянын ички иштер министрлиги мигранттардын Орусияда жүрүү эрежелерин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Документ нормативдик укуктук актылардын порталына жарыяланды. Долбоордо чет өлкөлүктөргө Орусияда убактылуу жашап турууга уруксат берүү тажрыйбасынан баш тартуу жана анын ордуна Орусияда жүрүүнүн 3 миграциялык режимин киргизүү сунушталган. Кыска убакыт жүрүү режими 1 жылда 90 күндөн көп эмес. Узак убакыт жүрүү режими убактылуу жашап турууга уруксат албастан 1 жылда 90 күндөн ашык туруктуу мөөнөтсүз жүрүү режими. Документке ылайык мындан тышкары мигранттар Орусияда жүрүү үчүн 10 жылдык мөөнөткө бериле турган электрондук түрдөгү бирдиктүү документти алышы керек болот. Аны алуу үчүн бармак издерин тапшырышып сүрөткө түшүү керек. Мындан тышкары жугуштуу оорулардын жоктугун жана маңзатка көз каранды эмес экенин ырастоо үчүн атайын медициналык текшерүүдөн өтүү талап кылынат. Азыркы мыйзамдарга ылайык Орусияда убактылуу жашап туруу укугу чет өлкөлүктөргө өкмөттүн квотасы менен 3 жылдык мөөнөткө берилет. Бул Орусиянын жарандыгын алуу үчүн талап кылына турган негизги документ болуп эсептелет. Май айында Орусиянын президенти Владимир Путин эмгек мигранттары, анын ичинде биринчи кезекте Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жарандары үчүн шарттарды жакшыртуу иштери жүргүзүлөрүн билдирген. Анын айтымында жакында ишке орношуу үчүн документтерди жол жоболоштуруунун жөнөкөйлөштүрүлгөн системасы ишке киргизилет. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко Бейшеналиев калк менен тыгыз иштеши албай шалаакылык кылууда. Өлкөдө коронавирустун жайылуу коркунучунда саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин шалаакылыгы тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко Facebook баракчасына жазып чыкты. Анда ал биз коронавируска кабылган адамдардын саны 1900 ашкан статистикалык көрсөткүчтү көрүп жатабыз. Ал 3 күндүн ичиндеги тесттин жыйынтыгы экен. Андан кийин бул көрсөткүч 1110-1200, бүгүнкү күндө 1319 учур. Өлүм азайбай жатат. Оорулуулардын саны миңдеп саналат. Ооруканаларда орун жок, вакцина жок. Өкмөт жөн эле сатып алганы жатат, же болбосо мүмкүн ал тургай бизге сунушталган вакцинаны көптөн бери алып келе албай жатабыз. Учак жок, лидерлер командировкага жана өздөрүнүн дарылоо үчүн үзгүлтүксүз учуп турушат да. Бүгүн биз өзүбүздүн аймактагы эң начар адамбыз. Ошол эле учурда биздин министр вакциналар адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп ачык жарыялады. Ташиевдин тууганы үчүн УКМК Кыргыз Телекомду коркутуп жатабы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алар Кыргыз Телеком ишканасынын директорлор кеңешине коркутуу кысым көрсөтүп жатат деген маалыматты четке какты. Белгилей кетсек, буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиевдин тууганын бошотуп жибергени үчүн күч түзүмдөрү аталган компаниянын ишине кийгилишип басым кылып жатат деген маалыматтар тараган. УКМК Кыргыз Телеком ишканасынын директорлор кеңешинин ишине коркутуу, кысым көрсөтүү менен кийгилишип жатат деген ЖМКларда чыккан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Улуттук коопсуздук органдары Кыргыз Телекомдун ишине жана кадрдык дайындоолоруна кийгилишүүгө укугу жок деп жооп берген аталган ведомство. Коопсуздук комитети ведомствону жана анын жетекчисинин атын жамынгандарга катуу чаралар көрүлөт деген билдирүү тараткан. Лейлек районунда тажик аскерлери 2 кыргыз аскерин туткунга алган. Кечээ 8-июлда Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында болгон чырда Кыргызстандын 2 аскери жана кызматтык 3 жылкы туткунга алынды. Бул тууралуу Турмуш басылмасы өздүк булактарына таянып билдирди.
Маалыматка караганда, чек арачылар Кош Жайлоо аймагындагы Наумин ашуусунда жүрүшкөн. Тажикстандын чек арачылары күтүүсүз жерден ок атып, прапорщик Умаров менен сержант Хусниддин Хожиев 3 ат менен кошо туткунга алынган. Сержант Хусниддин Хожиев алынган жаракатынан улам каза болгон. Кош Жайлоо чек ара посту аталган тилкеде май айынан тарта октябрга чейин убактылуу уюштурулат. Аталган чырдан кийин ал жерде Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн катышуусунда териштирүү иштери жүрүп жатат.